Жалал-Абад облысының Алабука районунун Алабука айыл аймагында күнүнө 120 тонна сүттү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү бар Арашан заводу ишке кирди. Бүгүнкү күндө заводдун жалпы мүмкүнчүлүктүн 10%га жакыны пайдаланылып, күнүнө 18 тонна сүт кайра иштелип жатат. Завод жергиликтүү бийликтин колдоосу менен жеке ишкер тарабынан жолго коюлган. Бул жерден сүт келет, могу жактан. Сүттөн биз каймак өткүзөбүз, каймактан таңга бул жерден мишалка айланып бул холод деп коет. Бул холодко келебиз. Андан кийин булдан чыгып, кийин ар бирин упаковкалап, коробкалап, холодильникке киргизип салабыз. Мекеменин ачылышына Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев катышты. Өкүл облуста президенттин аймактарда өндүрүш мекемелерин жолго коюу, ишкердикти колдоо, жергиликтүү жашоочуларды жумуш менен камсыздоо тапшырмасын ишке ашыруу аракети колго алынганын белгилеп, жыл аягына чейин Сузак жана Тогуз-Тороо районунда да сүт кайра иштетүүчү заводдор ачылаарын кошумчалады. Сүт заводу бул бир эле Алабука районун тейлебейт. Бул Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун биздин ушул мал чарбасын кармап, сүт өндүргөн бардык биздин жарандарыбыздын сүтүн кабыл алып, ушул Алабука районунда иштетет. Бүгүнкү күндө бул завод күнүнө 120 тонна сүт иштеткенге мындай каралган. 120 тоннага чейин сүт иштетет. Азыр биздин жарандарыбыздын сүт тапшырганы 10% гана түзүп турат. Эми азыр биз бардыгына тапшырма бердик. Булар заводдун иштеткен ишкерлер дагы Чаткалга дагы, Аксыга дагы сүт чогултуучу борборлорун ачты. Учурда Алабукада жергиликтүү жашоочулар күн сайын заводко сүт өткөрүп, үй бүлөлөрүнүн киреше бөлүгүн арттырууга шарт түзүлдү. 30га жакын адам жумуш менен камсыздалган ишканага Алабукадан сырткары Аксы жана Чаткал райондорунан сүт сатып алууну көздөөдө. Алынып келинген сүттөр алгач лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлөт. Кайра иштетүүчү заводдо даярдалган азыктар дүңүнөн өндүрүш мекеменин Таластагы башкы филиалына жана Чүй облусуна жеткирилет. Атылган жайларда сүт азыктарынын түрлөрү көбөйтүлүп, экспортко чыгаруу пландалган. Жакшы, эл үчүн да жакшы бул завод. Канча адамдарды, Алабука районунун адамдарын коомго ишке тартты, иши жоктор жумушка алды, жумуш үчүн канча пайда болду, районго канча келечекте пайдасын келтирип атат. Дагы көп продукцияларды чыксырып, райондун өзүнө дагы бергенге аракет кылышат. Алабука районунда асыл тукум мал чарбачылыгы көбөйтүү аракети да көрүлүүдө. Алсак Актам айыл аймагындагы муниципалдык фермага чет өлкөдөн 40га жакын асыл тукум мал алынып келинген. Аталган жайда өндүрүлгөн сүттөр алдыда райондогу ири сүт заводко тапшырылат. Бизде азыр токен ишканалар бар. Алардан түшкөн рекультивационный счетто кармалып турган акчалар жеке бир ар кайсы счеттордо кармалып турган да буга чейин. Биз ал акчаларды чогултуп бир банк менен мамлекеттик банк катары Айыл банк менен сүйлөшүп, ошол жака жалпы 130 миллион сом чогултуп бердик. Ал жерден биз мыйзам боюнча 55%ын колдонууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал жерде азыр 70 миллион сомдон ашык жеңилдетилген шартта элге дыйкандарыбызга кредит бере баштадык. Азыркы күндө алынган кредиттердин негизги багыты бул ушул сүт багытындагы уйларды өстүрүү боюнча. Биринчи алган кредиттердин асыл тукум уйлар заказ берилип, биринчилери келип баштады, Кудай буйрса. Алабука районунда ишкердик тармагын өнүктүрүү, айыл жана мал чарбачылыгын колдоо максатында ири логистикалык борбор 20 000 тооок багуу фермасынын курулушу жүрүп жатат. Мындан сырткары тоют базасы да уюштурулууда. Айбек Исабеков, регион.